Сооротуучу Кудай. 12 октябрь. Адамзаттын душманы шайтан. Биздин ойлорубузду окуй алабы? Ушундай суроону жаштардан көп угам. Билесизби, бул суроо мени тынчсыздандырбайт. Окуй алса окусун. Мени башка нерсе көбүрөөк тынчсыздандырат. Жаныбыздын душманы шайтан. Менин акылыма отургузууга аракет кылган ойлор көбүрөөк тынчсыздандырат. Адамдын аң сезимин баш ийдире алган нерсе адамды толугу менен өзүнө баш ийдире алат. Муну душман жакшы билет. Ошондуктан билим берүү системасы азыр өтө күчөп жаткан ашыкча динчилдик биздин аң сезимибизге таасир этүүгө аракет кылып жатат. Бардыгы биздин аң сезимибизди ээлеп алгысы келет. Адамдын акылы эмнеге баш ийсе, ал ошонун кулу болуп калат. Шайтан акылга кирип, акырындап адамдын жашоосун башкаргысы келет. Андыктан шайтан оюбузду окуй алабы деп, тынчсыздануунун ордуна сак болуп, сергек болуу тууралуу көбүрөөк ойлонушубуз керек. Душман биздин аң сезимибизге эмне киргизүүгө аракет кылып жатканын баамдап биле алышыбыз керек. Ошондо ал биздин аң сезимибизге кирип, сезимибизди ээлей албайт.